Güydüm güydüm güydüm, özüңdü nege süydüm. Ayıkbas tartım boldum, gündörüm azap boldu. Sezdirme men içimden sүйөм деп кайталадым. Сагарына пырлар жаздым, аны да байкаладым. Мұңымдың баштангасын эске салып, мұң айта бербегиле канат туулар. Өлдөй тунук тодой бик сүйүмүш. Укмуш сүйдүк бирибизди бирибиз. Өчпөй турган түбөлүгү мен үчүн өмүрүмдүн сен экенсиң акталып. Жалпы биздин сүйүктүү көрүүчүлөргө салам айтабыз. Сиздер менен амандашып жаткан биздин Медиа Ордо YouTube каналы. Ал эми адаттагыдай бүгүнкү көрсөтүүнү мен Айсулуу Бекболсуңуз алып барам. Бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жаңыдан чыгып келе жаткан элдик таланттардын бири, кыргыздын мыкты мырзасы, азыркы учурда хит болуп жаткан Күйдүм күйдүм аттуу ырдын аткаруучусу десек дагы болот. Бекназар Камчыбеков бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы келдик. Манай сон эң сон. Сонунан да эң негизгиси биздин сунушту четке какпай келип бергениңизге чоң рахмат. Бүгүнкү көрсөтүүнү баштайбыз. Даярсызбы? Даярбыз. Анда эмесе көрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу айтып бербейсизби? Өзүм аты жөнүм Бекназар, өзүм Жалал Абад областынын Базар Коргон шаарынын Чыкалов айылынан болом. Азыркы учурда бул жакта Бишкекте Бибисара Бешеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинде билим алып атам. Окуп аткан жүрөбүз. Канчанчы курс болуп калдыңыз? 4-курспуз. Буюрса бүтүрүүчү курс турбайсызбы? Эң сонун чыгармачылыкка негизинен кантип келип калдыңыз? Баягы окууну жаңыдан тапшырам деп тандап аткан учурда кээ бир адамдардын айткан сөзү менен эле келип калган учурлар болот го. Сизде кандай болду? Менде чыгармачылыкка үйдө атам ырдаган үчүн атам ушул сен ырдайсың деп атам чыгармачылыкка тапшырткан. Жалал Абадта Маданият техникумга 2 жыл ал жакта окугандан бул жака высший улантып бул жака келип калдык. Канча жашыңыздан бери ырдайсыз? Ырды 11-классты бүтүп атканда ырдап калдым. Аккордеонду бул жака келип кармап калдым. Демек бул жака келгенден кийин аккордеонду үйрөнүп баштадыңыз, Кандай кыйынчылыктар болду экен? Кыйынчылык болот экен албетте баардык нерседен. Мен ойлогом музыка бул ырдап эле жыргап жүрө бер, эң оңой окуу музыка болуш керек деп. Негизи ошо 7 нота болсо ошо 7 нотонда бар экен, жашаш керек экен. Азыркы учурда окууларыңыз кандай? Азыр жакшы, баары жакшы. Экзамен башталып, бүгүн биринчи экзаменибизди ийгиликтүү аяктап, сиздердин алдыңыздарга келип аткан чырбыз. Сонун ийгилик каалайбыз. Аман эсен бүтүрүп алыңыз. Анда көрүүчүлөрдү көп күттүрбөй чыгармага кезек берели. Азыркы учурда хит болуп жаткан десек да болот. Күйдүм күйдүм чыгармасын аткарып бериңиз. Күйдүм ырыбызды ырдап берели анда көрүңүздөр. Сөзү он Бектен Жаки уулу досум атандык. Күйдүм деген чыгарманын биз жөнүндө аткаруучубуз, автору ошол досум. Ошону ырдап берейин анда сиздерге. Жүрчелең мени жандап, сүйүңдү мага арнап, жүрөгүм башкада деп азгырып алдың арбап. Жаштыктын жайдайысы күндөрүн саган арнабай. Аларда жолук салып кеттиң белгисиз жайга, таба албай калдым айла. Өзүңсүз күнгө көнүп калганда келдиң кайра. Сүйүп оту жанбай теми, менден сен таппайсың пайда. Күйдүм күйдүм күйдүм, өзүңдү неге сүйдүм. Айыкпастардым болдум, күндөрүм азап болду. Чырмалып калдым деген чын сүйүм жалган болду. Күйдүрдүң күйдүм күйдүм, өзүңдү неге сүйдүм. Арбалып махабатка алданып көпкө жүрдүм. От болдум түтөп бүттүм, өзүңдөн жүдөп бүттүм.
ойлорум барып айга, ойгонум чочуп жайда, изиңди катып алып издебеми айла. Түзүлгөн тагдырдагы сүйүңдөн эмне пайдаң Сезимде жага тойлор, себелим майда майда, серпилген көздөр кайда, сендикми сүйүм деген, сендеги сөздөр кайда, жомоктон чыгып алып, жок болгун келбегин кайра. Güydüm, özüңдү неге сүйдүм, айыкпас тартым болдум, күндөрүм азап болду, чырмалып калдым деген, чын сүйүм жалган болдум Güydüm, özüңдү неге сүйдүм, арбалып махабатка, алданып көпкө жүрдүм, от болдум түтөп бүттүм, өзүңдөн жүдөп бүттүм Сонун азаматсыз. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Бул ырдоо сунушу кимдин сунушу болду? Бул ырды ушу Жалал Абадта тойго баргам, негизи бул жактан. Анан тойдон чыгып, ушу аккордеончулар өзүчө отурушубуз бар. Чайканада отуруп анан ошол жерде ырдап видео тартып коюшкан экен балдар. Дастаркан үстүндө эле ырдап атканым. Анан мен өткөзүп алдым, анан телефонду өткөзүп анан Инстаграмга салдым. История койсом бар элдер жакшы кабыл алды да. Эме лентага жүктөсөң бул баары жакшы кабыл алды. Анан лентага жүктөгөндө эле анан бир аз убакыттан кийин эле лайктар келип, подписчиктер келип баштады да. Мен Инстаграм мен жакшы деле түшүнбөйм. Анан группалашма бардым, эмне болуп атат? Гипске кошулуп калдым мен деп барсам, ушундай көп келип атат да, отуруп эле. Анан барсам, рекке чыгып кеттирип видеоң деп Инстаграмдан чыгып анан ошол жактан группаларга таралып, анан көпчүлүктүн өзүнүн угармандарын таап алды ошол жактан. Көпчүлүк суранчы менен ырын чыгар болуп анан ошол уруксаты менен, авторлордун уруксаты менен ырдап чыгып калдык. Сизге чейин дагы аткаруучулар болгонбу бул ырды? Мага чейин деле болгон. Сөзөгөнү Бектен Жакил досум атандык. Ал досум Эрлан Эдилбек деген байкебизге саткан. Ал ырдап чыккан, ал 1 жыл мурун ырдап чыккан. Анан биз ошо муну бышырып, даярдап чыккыча көп убакыт болду. 2 ай өтүп кетти. Элдер дагы көп күттүрүп койдум чынында. Анан азыр YouTube'да, YouTube тармагында 2 миллионго чамалап калды, жакыны буюрса 20 күндөн өтүп калды. Өзүнүн YouTube канал ачып, өзүнүн каналыбызга салганбыз. Жакшы өзүнүн угармандарын, көрөрмандарын таап келатат. Жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет деп коет эмеспи? Бул дагы кандайдыр бир өзүңүздүн сезимдериңизге байланыштуу эмеспи? Баары эле айта берет, чынында күйүп ырдапсың, сүйүп ырдапсың, ким анчалык эмнеге күйдүң деп. Эми жакшы көргөн ырым, негизи бардык эле ырым, жакшы көргөн, жүрөккө жакын ырым берилип ырдайм өзү. Ошо ырдын ичине кирип аракет кылам. Сонун анда ырдын ичине кирип берилип ырдасаңыз, ошол берилип ырдаган ырларыңыздын дагы бир чыгарма болсун сизден. Кеңизер ана сиздер үчүн Кенже Көбөков эжекебиздин Кечирип кой деген чыгармасын да берейин. Senden bölük ay başkanı Öçmey turgan tübölümü
сакталып аягындай күн чыгайра бажырайып сүй чыгайра аягындай эч кайгырбай аягындай күн чыгайра Albay kedi aytkan sözümnü Kança jolum kapaldım ay ömrümü Geçir canım suranarım geçirsen geçinden suyur bulsun Hiç kaygırmay ayağınday gül çılayra ayağınday su çılayra Бали өнөрүңүз өркүндөй берсин. Ушул ырдап аткарып жаткан ырларыңызды өзүңүз тандайсызбы? Жүрөгүңүзгө жакын болуп же болбосо баягы бизде хайп кумай барго? Бир жаңы чыгып келе жаткан ырларды же элдин талабына ылайык ырларды ырдаганчы? Сизде кандай? Менде негизи жаңы чыгып хит болуп аткан ырларды артынан кууп сразу ырдай турган эмем жок, адатым деле жок. Ырдап деле мен өзүмө жаккан ырларды салып ырдап көрөм. Анан ушул Элмирбек Иманалиев агабыздын дагы комуз менен ырдалчу ырын ушу аккордеонго салып коюп өзүңдү каркыралар деген ыры бар. Анан ошону аккордеонго салып коюп тиктокко салып ошол жактан ал жактан да өзүнүн угармандарын таап азыр көп ошол ырды суранышат. Күйдүгүмө караганда ошону суранышат көп. Биринчи болуп сиз аккордеонго мен аккордеонго салып ырдап ушу соц тармакта ютубта жүрөт, ютубка салышты, тиктогумда, инстаграмда ошол ыр өзүнүн угармандарын таап келатат. Буюрса ал ырдын дагы ошо авторлордун уруксаты менен буюрса ырдап чыгабыз деген ойлорубуз бар. Жакшы. Ырга болгон баягы кызыгуу 11 класста башталса, ырга болгон чыныгы сүйүү качан башталды сизде? Ырга болгон чыныгы сүйүү 2019 ушу Бишкекке келип башталды ачыгы. Окуу жайга тапшырдым. Окуу жайга келип, себеби бул Бишкек чоң окуу жай бар, чоң окуу жай экен да. Бул жакта окутат экен, артынан кууп, келбей калсаң телефон чалып кел, сабакка кел деп. Анан аккордеон ушул жактан үйрөндүм. Агайларым ушу жанымда отуруп көрсөтүп, ушу аккордеонго ошондо сүйүүм ошондо күчөдү десем болот. Мындан башка кайсы аспаптарда кол ойнотосуз? Мындан башка аспаптар аккордеон деле ойнойт да азыр. Анда жогоруда айтып өткөн каркыралар деген ырды аткарып бересизби? Келиңиздер, каркыраларды да берели. Өзүңдү таппай көптүн арасынан жүргөндө айыга албай жаратымдан коюлуп арман болуп агып жаттым куштардын куса серпкен канатынан алыстайм ары бери жалгызмын жан көргөн жок аны деги тиктетет кайра тигил көктө тизилген каркыранын сабы мени көп жаштар көчө менен агат улам көрө албай жалгыз сени арасынан атыңдын баш тамгасын тапчу болдум талпынган куштун гана канатынан күйүттүм өз да заркы калар билгендей махабаттын дарты алар муңумдун баш тамгасын эске салып муңайта бербегиле канаттуулар күн батат таңдар атат агат суулар
Büyüttün öçür alba jarattılar. Muğumdun baştangasın eske salıp muğayta berbegile kanattılar. Jaz geldi jaşıljayıp kilimdim. Gelgende gelmez çayga jibergenmin. Sirenler günün açsa seni esteyim. Sirenim sirenlerim silerim. Buladat kaydan maga kalgan bilbeyim. Adaşkan armanımdı jazdan isteyim. Can açkan büçür boydum alsa kana. Jaşınıp ketti çekti canlar üzmeyin. Sen istep jaşay berim moyda sonun. Men üçün andan artık bolma sorun. Sezmesmin göküröktü kaygı barın. Sen bolsan uktatarım moyga torun. Эң сонун укмуш. Баягы салынган жолду басуу оңой, бирок өзүң салып улантуу кыйын деп коет эмеспи? Бул нерсени жогоруда айтып өттүңүз го. Мен жаңы баштап баягы комуз менен ырдаган ырларды аккордеонго салып көрүп атам депчи. Бул идея өзүңүздүн идеяңызбы? Анан акындарга жакын окшойсуз, жан дүйнөңүз ошол нерсе жакын окшойт. Акындарга жакын, акындардын эмесин чыгармаларын көп угам, айтыштарды. Анан негедир сөздөрү дагы өтө маанилүү да бул сөздүн. Маани берип уксаң. Анан өзүмө жагат. Сөздөрү, баардык сөздөрү жүрөгүмөн орун алган десем болот. Анан ошо аккордеонго салып көрөйүнчү, андай болот экен деп салып көрүп ушу ырдап калгам. Кыйынчылык болду? Кыйынчылык болду. Баардык нерсенин кыйынчылыгы болот экен. Чыгармачылыктын эле кыйынчылыгы бар экен. Биринчи ырыз күйдүмдү чыгарып, экинчи ырыз, үчүнчү ырыз даярдап атабыз азыр. Ошолорду даярдап атып түшүндүм да, бул чыгармачылык өтө кыйын нерсе экен. Ырың ошо ырдаган ырың ошо өзүңө бир жери жакпай калса, чыгармачыл адамдар биз негизи ушундай капризный келебиз. Бир жери жакпай калса эле ошо ырыбыз. Биздин эстрада ырчыларынан же болбосо биздин кыргыз ырчыларынан буга чейинки эмгек сиңирген ырчылардан дейли, кимдерди баалайсыз? Кимдер жагат? Ырчылардан, эстрада ырчылардан Мирбек Атабеков менен Султан Садыралиевди ошол экелерибизди баалайм чындыгында. Көп жерде көрүп деле калганбыз, живой ырдайт да, көп жерде концерттеринде, тойлордо живой ырдагандарын угуп калганбыз. Ошол экелерибизди баалайбыз. Баланын ийгилигинде ата-эненин кубанычы өзгөчө болот эмеспи? Өзгөчө сиздин атаңыз дагы ушул чыгармачыл чөйрөдө болгондон кийин азыркы учурда сиздин аткарууларыңызды көрүп, толкуп ташып, баягы сүйүнүчүн жашырбаса керек сизде. Айтып турат атамдар, ата-энем, бир туугандарым баары колдоп турушат, жакшы сөздөрүн айтып, айылга барбайганда, бул жака айтканда ак жол берип, батасын берип атам. Ушу элдин алдында жүрүп калдың, ушундай сактасын деп жакшы батасын берет атам. Ошо ата-энем, бир туугандарыма рахмат, ушулардын колдоосу менен ушул даражага келип отурабыз. Атаңыз аккордеон ойнойбу? Аккордеон ойнойт, жана ырдайт. Ырдайт, сон дайыма эле айтып турабыз, ошол бизге келген элдик таланттарды дайыма ырдатып калууга аракет кылабыз. Ошондуктан сизди да бүгүн көбүрөөк ырдатып калалы. Азыр кайсы ыр болсун сизден? Келиңиздер, анда сиздерге Насип Мырза деген досум Бакырайымбы деген ырын ырдап берейин сиздерге. Антпеңиздейсиз жашырайым, акыйкат сөздөн катылайынбы, күн санап иштен сезимим оттой, көчө сыгантен басылайынбы, басылайынбы, сызылбай ичтен батынайынбы, сырымды айтып ачылайынбы. Sen turmuş kurup yetkenden beri kıynalı
ey bakırayım. Kıynalıp çürüm ey bakırayım. Armanga kuyup koş oturayım, azapka suyum dostlaştırayım mı? Barkına jetip jebir suya albay, başkan özüne okşoşturayım mı? Okşoşturayım mı? Sızılmay içten batınayım mı? Serimde aytıp açılayım mı? Sen turmuş kurup getkenden beri kıynalıp жүрüm ey bakırayım. Kıynalıp жүрüm ey bakırayım. Бакыруу, өкүнүү, ыйлоо ырларда гана болсун, жашообузда жаган гана күлкү шаң болсун дейли. Азыркы учурда эмне менен алектенесиз бул чыгармачылыктан башка? Чыгармачылыктан башка окуу анан чыгармачылык эле негизи. Күндүз окууда болобуз, кечинде ошо азыркы экинчи, үчүнчү ырыбыз менен даярданып жүрөбүз. Кечинде студияда болобуз. Ошо бул ырыбыздын артынан дагы элди кабыл алуусу жакшы болду күйдүмгө. Анан экинчи ырыбызды чыгарабыз 3-4 күндө буюрса. Анан үчүнчү ырыбызга да клип менен чыгаргантабыз. Демек азыркы учурда иштеп атканыбыз жүрөбүз. Ошол эле. Башка кызыккан нерселериңиз барбы бош убактыңызда? Же бош убакыт такыр болбойбу? Бош убакыт. Бош убакыт эле болбойт негизи көбүнчө менде. Көп эле айтып берет досторум, эч эле бошобойсуң, чакырган жерге келбейсиң деп эле айтып беришет да. Анан жумуш эме болуп калабыз, башка жумуштарыбыз бар, заказ болуп калат, тойлор болуп калат, ушундай да бизде. Баса тойлорго да чыгып турасыз да, Канча жылдын жүзү болду? Тойго чыгып баштаганыма 1 жылдан өттү. 1 жылдан өтүп калды. Жакшылыктарда кызмат кылып турат экенсиз, э? Кызмат кылып турабыз. Чакырсаңыздар болот деп айтып коюңуз. Кызмат кылып турабыз. Эми студент болгондон кийин бул жакта чоңойгон сайын эми ата-энеңден деле акча сураштан деле уялып калат экенсиң да. Ушунча 18-ге чейин ата-энең бакты, кийим кечеңи, жаңы жалбат окуп жүргөндө деле тейлеп бүт. Бул жака келгенден кийин акча сураштан деле уялып калдым, чынында ата-эне менен, бир туугандарыман өзүбүз тейлеп ушу тойлорго чыгабыз. Аракет кылып келатабыз, өзүбүздүн ушу чыгармаларыбызга өзүбүз таап. Дагы бир жагымдуу аткаруу сизден болсун. Келиңиздер анда. Айбек Каримов агайыбыздын оонуна таандык Жалган деген чыгармасын ырдап берейин. Dep caner çeşip canımı, ot çatıştık mahabattan jalınga. Bizdin suyu çalgan bolsa egerde, bu suyunun bar ekeni çalgan ke. Anda çalgan güldü güldü açkan anda batkan apaktanın atkan. Bizdi körgön gülda çalgan tün çalgan, asman emes salda göktün asman. Asman emes salda göktün asman. Anda çalgan bülbulaktın akkanı, tanda kuş tünün alışıp jatkanı. Anda çalgan Naristenin gülküsü, Жалбырактын gül açkanı baktanı. Bulut çalgan bulut baskan to çalgan, çalgan uşulalan güç çalgan.
alamçı jarallan, bizge deyri dün alamçı jarallan. Anda çalgan çağılgandın düşkünü, anda çalgan karkıralar gülgün. Meyli meyli çalgan bozsun köngülde, kantip kıyam sezimlerinin güçlerin. Bulut çalgan bulut baskan tocalgan, çalgan çalgan noşulalan büt çalgan. Bizge çeyri süyüş gönderçin emez, bizge deyri düğün alamçı jarallan, bizge deyri düğün alamçı jarallan. Könдөй tunuk todoy bir süyümüz, uğmuş süydük birimizni birimiz. Ekobüz da tartmak bolsak cazasın, çıkkınçılık kılsak eger kimimiz, çıkkınçılık kılsak eger kimimiz. Anda nege gözlerimden jaş tamgan. Окмуш талантыңызга таазим. Сөз жок мындай үнгө, мындай аткарууга. Баякы отурсам жогорудан бери ырдап аткан ырларыңыздын баардыгы эле күйүт болуп атат, жүрөк оору болуп атат. Анын себеби эмнеде? Себеби бар болуш керек. Эми айтып калыңыз. Себеби деле жок эми. Негизи ушундай кайгылуу, ушу сүйүүгө жакын, ушу сүйүү жөнүндө ырларга жакынмын негизи эле. Баары айта берет. Байкашат да ошо. Ушундай. Өзүңүздүн жүрөгүңүздө кандай? Жүрөгүмдө андай эмес негизи. Баары жакшы. Убагы келгенде билели, буюрса. Келечекте ар бир адамдын кыялы максаттары болот. Ал кандай адам болбосун, баягы жашкарысына карабайт экен, кыял максаттан. Сиздин алдыга койгон максаттарыңыз менен бөлүшүп өтүңүз. Алдыга максатым ушул окуу жайымы биринчи ийгиликтүү аяктап алыш. Буюрса кийинки жылы бүтүрөбүз окууну. Анан эми чыгармачылык инсанбыз, эми чыгармачылык тармакта иштеп аткан, окуп аткандан кийин ушу чыгармачылык менен аракет кылабыз. Буюрса ушу келебизде мигранттар жөнүндө болуп атат, ата-эне жөнүндө. Ошону ушу Москвага барып тартабыз деген идеяларым бар. Буюрса мына экзамендерин бүтүрүп эле ошол жака жолго чыгам. Ушулай этектеп. Ошо Москвага барып келебизди тартып, элге тартылайбыз. Буюрса аз күндө. Адамдагы эң чоң ресурс бул убакыт деп коет эмеспи? Ушундай алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип биздин көрүүчүлөргө, бизге жагымдуу маанай тартуулап, жакшы чыгармаларды аткарып бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми алдыда иштериңизге, тартылып аткан клиптериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Көптөгөн көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, ошол YouTube'да болобу, негизгиси эле бардык соц тармактарда өзүңүздүн баягы миллиондогон, миллиарддаган көрүүчүлөрдү камтып эле жүрөрүңүз деген тилектерибиз бар. Анда эмесе эркин микрофон сизде. Жакшы бир сөздөрүңүздү арнап, чыгарма менен аяктап койсоңуз болот. Рахмат. Биринчиден жалпы ушу Медиа Ордо жалпы жамаатына, каналынын сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ушу бизде болгон жаш таланттарды тартып, эл алдына чыгарып, үнүбүздү элге жеткизип атканыңыздарга терең ыраазычылык сиздерге. Жана ошондой эле биздин угармандарга, көрөрмандарга сиздерге терең ыраазычылык, сиздердин артыңыздар менен ушинтип эл алдына чыгып отурабыз. Бар болуңуздар, сиздерге анда Мыскал Адилкан кызы деген карындашым сүйөм деп айта албадым деген чыгармасын да берип коеюн. Жылдыздай жанып келген, жаркырап жарык бели, жылмайган жылуу жүзүң жүрөктү эзип келген, жалында оттой жанып жылуулук берген эле. Жан дүйнөм сыздап жатты, кызарып күнүм батты, жаш жүрөк жараланып, сезилбей таңдар атты, жалында ырлар жаздым, карайын сен таратып.
мен içimden suyum dep qaytaladım. Sağarına pırlar жаздым, аны da bayqaladım. Suyusun men almadım, seni dep qançalardım. Sağınıp seni günde atыңды qaytaladım. Sargaydım жалбырактай көздөгү бактаракты. Sen менен бактылуумун деп аттың айта албадым. Жүрөктү жарып өттү, жаңганыш жанып өчтү. Жаш тамып көздөрүмдөн жалдырайм карайм көктү. Жаралап ырмап барам, жаралап жан дүйнөмдү. Жылмайып бакыт кушу учактан бет кармады. Жаным мен бир өзүңө сүйөм деп айта албадым. Аттың ай мен өзүңө сүйөм деп айта албадым. Аттың ай айта албадым.